Саламатсыздарбы урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге Карагай курулуш компаниясынын жаңы турак жай комплекси, Сүйөм турак жай комплекси жөнүндө айтып бермекчибиз. Бирок ал жөнүндө маалыматты берүүнүн алдында биз болсо биздин бүткөн корпоратив турак жай комплексибиз жөнүндө бир аз маалымат берип кетмекчибиз. Бул жактагы өзүбүз жасап бүткөн объекттин фишкалары жөнүндө кандай чечимдерди колдонгонбуз, анан кандай болду. Анан кийин ошол менен жаңы Сүйөм турак жай комплекси менен салыштырабыз. Өзүңүз билесиздер, биз сиздер менен азыр корпоратив турак жай комплексинин короосунда турабыз. Эмне менен айырмаланат? Бул турак жай комплекс бул албетте заманбап фасад, баардык материалдардын баары бизде керамограниттен жасалган. Бул аябай туруктуу, кеминде 20 жылга туруштук бере ала турган материалдардын бири. Анан кийин вен фасад системасы менен технологиясы менен жасалган. Бул дагы биздин фасад өзү менен өзү аба алмаштырып, мындай дем алып турат дегенди билдирет. Албетте биздин бул жактагы үйлөр жылуу ичинде, жакшы терезелер орнотулган. Анан кийин өзүңүз көрүп жаткандай эле денен короосу менен айырмаланат. Биз сиздер менен турак жай комплексибиздин, корпоратив турак жай комплексинин короосунда турабыз. Бул балдар аянтчасы. Балдар аянтчасындагы жасоордун алдында өтө көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүп, балдардын өнүгүүсүнө туура келе турган биздин жабдууларды, балдардын жабдууларын орнотконбуз. Мисалы үчүн кичинекей жаш балдар үчүн горкалар, анан кийин атайын 12ден 8 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн мындай чоң биздин комплексибиз. Аты кукушкалар деп аталат. Баардык материалдардын баарын табигый материал, жыгачтан, жиптер көпкө турушсун, анан кийин албетте кооз болсун деп орнотулган. Айырмачылыгы жөнөкөй пластик детский площадкалардан. Эң чоң айырмачылыгы ошол пластик детский площадкалардын баары ар түрдүү түстөрдөн болгонсун, балдардын мындай кийин чоңойгондо өзүнүн мировоззрениясын, вкусын формировать эткенде ошол кызычуулар болбосун деп спокойный, табигый материалдар ошону кармап, кичинекейден баштап ошол нерселерге көнөт. Бул турак жай комплексибиз бүткөн. Ийгиликтүү биякта 367 үй бүлө жашап келатат азыркы учурга чейин. Башка артыкчылык денен короо, жакшы кооз фасадда. Анан кийин албетте бул заманбап материал менен жасалган. Сүйөм турак жай комплекси болсо, элестеткилер дал ушундай эле, бирок көп жерлерин мындан дагы алдыга, мындан дагы жакшыртканга аракет кылганбыз. Эң негизгиси, башкысы бул албетте территориясы. Бул корпоратив турак жай комплексибиз 1,1 гектар территорияда жайгашкан болсо, Сүйөм турак жай комплексибиз 1,6 гектар, 40%га көбүрөөк территориясы. Ошо менен бергеликте дагы батирдин саны азыраак. Ал жакта болгону 280 эле батир. Бул эмнени билдирет? Короодо азыраак адам, азыраак подъездтерде дагы азыраак адам. Анан бул премиалдуулук сиз ошол турак жай комплексте кенен өзүңүз эркин жашап жаткан сезимдер пайда болсун деп жасаганбыз. Анда эмесе биз болсо Сүйөм турак жай комплексин айтып бермекчибиз. Азыр мен аркамдан көрүнүп турат. Бул жакта мен сол тарабында Сүйөм турак жай комплексибиз. Бул оң тарабыбызда корпоратив турак жай комплексибиз. Бул бүткөн объект, бул азыркы учурда куруп жаткан объект. Өзүңүздөр эле көрсөңүздөр болот. Бул Сүйөм турак жай комплексинде көзгө биринчи көрүнгөн нерсе терезелери чоңураак бул жакта. Анан кийин ар бир кабаттуулуктун бийиктиги потолокко чейин дагы ошол аралыктагы чоңураак. Бизде Сүйөм турак жай комплексинде 3,3 метр, корпоратив турак жай комплексинде 3,15 метр болчу. 15 сантиметрге Сүйөм турак жай комплексибиздин ар бир кабаты бийигирээк. Анан кийин көрүнүчү нерсе бул жакта өзгөчө технология менен куруп жатат. Сүйөм турак жай комплексибиз 9 баллык жет туракка туруштук берсин деп тышкы дуалдардын баары бетондон аткарылган. Анан кийин ушул жерден көргөн дагы бир артыкчылыктардын бири фасадтагы колдонулган технология. Бул жакта деле бизде инфлюрный фасад технологиясы колдонулат. Бирок тышында колдонулган материалдар мындай жогорку деңгээлде болот. Анан кийин премиалдуулугу дагы жакшы болот. Бул жакта бизде
архитектуралык проектибиз боюнча ар түрдүү материалдардын аралаш микси колдонулган. Эң башкы материалдардын бири бул албетте шайка форматтагы керамогранит, анан кийин HPL панелдер, клинкер материалы, анан табигый таштар. Бул атайын ошондой ар түрдүү композиция колдонулганыбыздын себеби ар бир адам өзүнүн үйүнүн фасадын көрүп, ар дайым башка мындай уголдан караганда башка көрүнүш чыгыш керек да. Ошого фасадтын биздин сүйөм турак жай комплексибиздин тышкы фасадын ушунчалык жакшы караштырып ойлоштурганбыз. Бири-бирине окшош блоктор таптакыр жок эсеп. Ар бир блогунун фасады эксклюзивдүү. Колдонулган материалдар окшош болушу мүмкүн, бирок техникасы, технологиясы, анан формалары ар башка. Сүйөм турак жай комплексибиздин эң башкы артыкчылыктарынын бири бул албетте территориясы, мына кенен территориясы бар деп айта кетмекчибиз. 1,6 гектар түзөт, анан болгону 280 байтер. Жасалган, ушундай болуп жасалганынын себеби бул албетте ар бир адам кенендикти, эркиндикти, таза абаны, көбүрөөк күн нуруну сезиш үчүн каралган. Дал ушул жерге биз мындай башка жерлерде байкаштырып көрсөңүздөр болот. Ушундай эле территорияга 18 кабаттуу үйлөрдөн тургузуп, байтердин санын көбөйтүп калсак болот эле, бирок атайын андай кылбадык. Себеби дегенде бизге адамдардын мындай аз болуп, адамдар өзүнүн үйүн мындай ушунчалык кичинекей эле жерде өзүнүн үйүм бар, анан ар бир кошунамды тааныйм, анан ар бир кошунам менен мындай жакшы, тынч жашоону өткөрүп жатам деген сезим калыш керек. Ошондуктан бизде ар түрдүү блоктордон форма түзүлгөн, 9 кабаттуу блоктордон 4 бар, анан кийин 7 кабаттуу бир корпусубуз бар, анан бир 12 кабаттуу биздин комплексибиздин доминантасы болгон бир корпусубуз каралган. Анан айта кетчү нерселердин бири азыркы учурда курулуш этабыбыз мынакей монолит иштеринде кетип жатат. Монолитте колдонулган технологиябыз дагы кыйла жогорулады азыркы учурда. Бул жакта биринчилерден болуп ошто биз ванная сварка технологиясын колдондук. Азыр ошого жеткенде көрүп, ванная сварка технологиясынан качып муфталарды колдондук. Ар бир арматурага биз резьба чыгарып жатабыз азыркы учурда. Анан кийин ошонун баарын бири-бирине стыковка кылганда бирге улап жатабыз. Бул эмнени берет? Тездикти берет. Ар бир арматурный шовубуз дагы бизде бирдей сапатта чыгат. Анан кийин мындай человеческий фактор деп коет, адам туура эмес жасап койгон, настроениясы жок болуп калган ошол маалда мындай бир аз калтыртып койгон нерсенин баарын жокко чыгарат дагы, ар дайым бирдей сапаттагы бизде курулуш үйүбүз сапаттуу болот. Дагы бир нерсе, муфтабыз бул жакка жатып калыптыр. Ар бир нерсебизди ушундай арматурабызды резьба чыгарабыз да, дал ушундай элемент менен биз бири-бирине улайбыз. Бунун баарын сертификация жаткан, өз прочностьта жасалат, андан кийин проблема болбойт. Азыр өтүп аткан жерибиз бул болсо биздин экинчи блогубуз, Б блогубуз. Өзүңүз көргөндөй мынакей бүт баары бетондон жасалган тышкы дуалдар, иштер болсо кенен бош, анан өзүңүздөр каалагандай планировка кылганга мүмкүнчүлүк калган. Дагы курулушта колдонулган технологиялардын бири бул өзүңүз көргөндөй эле дал ушундай биздин строительный леса деп коет, курулушка керектүү леса. Эмне үчүн муну колдонуп жатабыз? Бул албетте биздин иштеп жаткан балдарыбыздын коопсуздугу эң башкы ордунда. Анан ушул лесаларга туруп биздин балдар дагы өзүн эркин сезип, жакшы сапаттуу апалыктарды монтаж кыла алат, арматураларын жакшы байлай алат и ошол менен биргеликте качествосы дагы жогорулат. Анан дагы колдонулган нерсе биздин кооперативде деле баштаганбыз. Бул Орусиядан келген ошол кыркташтагы апалыктар. Ошонун баарын дагы биз сүйөмдө колдонуп жатабыз. Ошо менен сапатка жаңы жогорку деңгээлде сапатка чыга алдык. Баардык нерсеси жакшы аткарылып жаткан учур. Анан кийин өзүңүз көргөндөй биз өттүк ушул жерден биринчи кабаттарыбыздын баары сүйөм турак жай комплексибизде коммерциялык жайлар ээлеген. Коммерциялык жайлар болсо атайын мына кооперативден дагы ошону эске алып, көбүрөөк коммерциялык жайлар керек экен, адамдарга инфраструктура керек экен, биз шарттар түзүп бериш керек экенбиз. Ошого коммерциялык жайларга көбүрөөк орун каралат экен. Бул жакта келечекте супермаркет ачылат, аптека, анан башка ар түрдүү коммерциялык жайлар.
Анан сүйөм турак жай комплексибиздин дагы эң башкы артыкчылыктарынын бири бул албетте өзгөчө эле имараттар курулган, проектте дагы эске алынып каралган. Бул фитнес борбор менен бала бакча. Таки биз келейин деп калдык ошол объекттерге. Өзүңүз билесиз, азыр Ошто эми чоң эле шаарларда Кыргызстан боюнча проблема болуп жатат. Пробкалар көбөйдү, жол тургундары көбөйдү, машиналар көбөйдү. Анан кийин көп нерселер, күнүмдүк керектүү болгон нерселер үйүңөрдүн жанында болбосо, күнүгө көп убакытты ошол нерсе үчүн сарптайсыз. Мисалы үчүн бала бакчага балаңызды алып барыш үчүн эле күнүгө эртең менен эң кеминде жарым саат пробкаларда туруп, эртең алып барасыз, кечинде жарым саат туруп, ошону алып келесиз. Элестетсеңиз, ошонун баары бир жерде болгондо, үйүңүздүн жанында эле болгондо, жөөчөсүз 5 мүнөттүн ичинде балаңызды бала бакчага калтырасыз, анан кийин кечинде жумуштан келатып 5 мүнөттө алып келесиз. Баардыгы жакшы болмок, сиз убактыңызды үнөмдөмөксүз, анан убактыңызды туура нерселерге, сизге керектүү болгон рахат алып келген нерселерге пайдаланмаксыз. Анан дагы бир нерсе, адамдар өзүңүз билесиздер, өнүккөн сайын потребностьтары дагы өзгөрүп жатат. Анан башкы баалуулуктардын бирине албетте ден соолук калат. Дал ошол адамдардын ден соолугун чыңдоо боюнча иштерди жүргүзүп ойлонуп, бул проектибизде фитнес борбор таралып кеткен. Корпоратив турак комплексибизде анда чоң территория жок болгондуктан аны караганга мүмкүнчүлүк жок болуп калган. Бирок азыр бул сүйөмдөн ошол нерсени жакшыртып фитнес борборун карап кеттик. 2500 метр чарчы болгон фитнес заманбап борборубуз ичинде жарым олимпиялык бассейн бар, 25 метр стандартта. Азыр дал ошол фитнес борборубуздун биринчи кабатыбыздын колонналарын апалыкка орнотуп жаткан кезек. Анан кийин ичинде функционалдуу тренировкалар бар. Аялдар үчүн йога, би кружоктор каралган, жаш балдар үчүн секциялар каралган, карате, дзюдо, күрөш, жана ар түрдүү нерсе. Ушунун баары ушул 3 кабаттуу имаратта болот. Өзүнчө турат. Бул турак комплексинин жашоочуларына да караштуу болот, и тыштан дагы келген адамдар келе алса болот. Анан турак жай комплекстер менен биргеликте эмес, аларга тоскоолдук жаратпайт. Өзүнчө имарат болгондуктан жашоо комфорт дагы сиздер үчүн жогорулайт. Азыр ушул куруп жаткан кезек, буюрса эмки жыл аягына чейин мындагы бүтүрүп коебуз. Анан элестеткиле, башыгам десеңиздер, ден соолугуңузду жакшыртып чыңдайм десеңиздер, болбосо аялдар менен жакшы түшүнсө керек. Сулуулукту дагы карайм десеңиздер, жакын жерде каралган, квартираңыздын чөз дагы, батиреңиздин чөз дагы, анан кийин биздин фитнес залга дароо эле киресиздер дагы, бүт комплекс процедурду өзүңүздөргө аласыз дагы, анан кийин жашооңуздун деңгээлин жогорулатып, настроенияңыз көтөрүлүп, жумуштарга же болбосо жаңы начинанияларга жөнөйсүз. Мына биз сиздер менен акыры ушул жолдордон өттүк. Ушул жерден биздин бала бакчабыз экинчи кабатка келип калды. Буюрса 3 кабаттуу имарат, 3-кабатты бүтүрөт, ишин жаап, эмки жылга дагы буюрса жылдын аягына чейин бүт жасалган иштерди дагы үлгүрүп калабыз. Андан арыраак өтсөк, биздин турак жай комплексибиз жайгашкан. Ал жакта болсо 7 кабаттуу имарат, анан кийин 12 кабаттуу имарат, анан алдыда турган Продавскийдин ордуна 9 кабаттуу имарат түшөт. Дагы өзгөчөлүктөрдүн бири сүйөм турак жай комплексибиздин премиалдуулугун көрсөтүүчү нерсе бул албетте биздин подъездер. Бүт подъезддердин баарын сквозной кылып жасаганбыз. Корпоратив турак жай комплексинде бир эле тараптан кирсек, подъезддерибизге ошол нерсебиз бир аз кемчилик болуп калган. Азыркы турак жай комплексибизден имараттын эки тарабынан тең подъездге кирсеңиздер болот. Анан жасалгалоору дизайн проект атайын иштеп чыкканбыз. Белгилүү дизайнерлер баардык ошол адамдардын керектүүлүгүн карап, подъезддердин ичинде обязательно туалет коюп кеткенбиз. Анан коляскаларды токтотуучу жайларды коюп кеткенбиз. Анан кичинекей коноктошуучу жайдагы караштырганбыз. Ошондой технология менен жасалган подъезддер. Анан башкы нерселердин бири ошол подъезддердин баары жердин деңгээлинде турат. Сиз коляска менен же оор жүктөрүңүздөр менен келсеңиздер, чоң көп тепкичтерден өтүп, подъезддин ичине кирбейсиздер, дароо эле түптүз киресиздер. Анан кийин азыркы учурда мынакей көрүп жатканыңыздай эле котлован казылып турат.
бүт турак жай, сүйем турак жай комплекси астында автоунааларга каралган жайлар каралган. 160 жер астындагы 170 жер астындагы токтотуучу жай автоунаалар үчүн, андан тышында, территориянын тышында 100гө жакын автоунаага гостевой паркинг бар. Өзүңүз санап көрсөңүздөр болот. Ар бир батирге бирден орун каралган. Кааласаңыз подземный парковкада сатып алсаңыз болот, же кааласаңыз сатып койсоңуздар болот. Бул абдан ыңгайлуу, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыркы учурда автоунаалар көбөйдү. Ар бир үй-бүлөгө эң кеминде бирден автоунаа болот. Андан кийин дагы эки блоктун ортосунан дал ушул жерге чейин ортосунун баары бул жашоочуларга берилет. Балдар айынчабыз кенен болот, чоң болот. Анан кийин кооператив турак жай комплексине салыштырмалуу заманбап, анан премиалдуу материалдардан жасалат. Ошол эле жыгачтын кымбатыраактарын коебуз, ошол эле детский площадканын дизайнын дагы жакшыраак ойлоп табабыз. Бирок өзүм айтып кеткендей эле башында кенен территорияда азыраак адам жашайт и ошого байланыштуу балдар үчүн дагы эме каралган. Бардык шарттар каралган. Анан кийин ошол сүйем турак жай комплексинде дагы адамдарга эмне керек деген идеяны дагы өркүндөтүп, биз ар бир корпусубуздун 9-кабаттарында, 9 кабаттуу корпустардын акыркы кабаттарында биз коомдук террасаларды жайгаштырганбыз. Эмне үчүн керек? Адамдар бири-бири менен баарлашкысы келет экен, чогулганга жерлер керек экен. Анан ошол жакта биргеликте отуруп алып, кандайдыр бир маселелерди көтөргүсү келет экен. Же болбосо ачык асманга чыгып, ошол жерде таза аба менен жайдын күнү кечинде салкын аба уруп турганда чыгып, суктанып, дем алып, ошолго мүмкүнчүлүк түздүк. Ар бир кабаттын үстүндө 150 метрден ашык кенен террасалар каралган. Ага доступту ошол подъезддеги адамдар гана берилет. Анан биздин сүйем турак жай комплексибизде дагы өтө маани берген нерсе бул албетте планировкалар. 280 батирдин ичинде эксклюзивдүү планировкалар бар. Көбүнчө батирлердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Эң кеминде бизде 4 бөлмөлүү батир бар. 3 тарабына тең терезеси чыккан. Бул өтө көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мисалы үчүн чоң үй бүлө болсоңуз да, балдарыңыз көп болсо, ошол 4 бөлмөлүү батирди аласыздар дагы баардык сиздин үй бүлөңүз ичиндеги адамдарга өзүнүн бурчу табылат. Анан кийин 5 бөлмөлүү батирлер да бар, чоң 2 кабаттуу пентхаустар да бар. Терраса, жеке террасалар менен дагы батирлер бар. Мисалы үчүн 12 кабаттуу корпусубузда, анан кийин 7 кабаттуу корпусубузда акыркы кабатындагы биздин батирлер эксклюзивдүү, ошол жеке террасалар менен эң кеминде 70 метр квадрат террасасы менен каралган. Абдан ыңгайлуу нерсе биздин аба ырайы условияларда, себеби дегенде бизде жайында кечинде өтө жылуу, кечинде жылуу абада чыгасыз, террасада өзүңүз бир нерсени бышырып жейсизби, же болбосо отуруп ошол жактан турсаңыздар болот. Курулуш жөнүндө айтып кетмекчибиз. Азыркы учурда 1 жыл болду курулушту баштаганыбызга. Ушул 2025-жылдын январь айында баштаганбыз. Азыр бир блогубуздун толук монолит иштерин антарып койдук. 2 блогубуздун монолит иштери жарымга жетейин деп калды. Бала бакчабыз менен фитнес борборубуздагы 30% аяктайын деп калды. Буюрса 2027-жылдын күзгү айларына чейин толугу менен бүтүрөбүз. Эмки жылдын аягына чейин, 26-жылдын аягына чейин көбүнчө корпустардын баарында монолит иштери аяктайт. Анан көбүнчөлөрүндө фасад иштери да бүтүп калат буюрса. Азыркы учурда активдүү сатуу этабы болуп жатат. Батирлер дагы эле бар. 1 бөлмөлүү батирлерден башталган, ошол мен айтып кеткендей эле эксклюзивдүү 5 бөлмөлүү батирлерге чейин сатып алсаңыздар болот. Сатып алуу шарттары азыркы учурда 24 айга рассрочка кылып берип атабыз. Бөлүп төлөө 30% батирдин акчасын төлөйсүздөр дагы. Чоң батирлер үчүн, кичирээк батирлер үчүн, 1 бөлмөлүү батирлер үчүн 50% төлөйсүздөр дагы. Калганын ошо 24 айга бөлүп төлөө шарттары каралган. Пайызсыз банк санк аркылуу кереги жок. Фирма менен түзмө-түз договор түзөсүздөр дагы. Госрегистрде регистрация кыласыздар, андан кийин официалдуу батирдин ээси болосуздар. Ошол достор, суроолоруңуздар болсо, биздин ушул видеонун астына калтырыңыздар.
дагы эмне жөнүндө кызыктуу болсо айтып бергенге даярбыз. Оштогу эң жакшы премиалдуу комплекстердин бири чындыгында буюрса бүтөрдө баарыңыздар ошого ишенесиздер. Ынанасыздар, өзүңүздөр көрүңүздөр менен көрүп туруп. Бирок азыркы учурда эң жакшы баалардын бири. Анан бүткөндөн кийин албетте бул жакта батирлер калбай калышы мүмкүн. Бүткөндөн кийин алам десеңиздер баа дагы кымбаттап кетиши мүмкүн. Азыр жакшы убакыт батирлүү болуп калганыңыздарга анан керектүү, сизге керектүү болгон талапта, сизге керектүү болгон планировкалар азыркы учурда дагы эле бош. Баарыңыздарды күтөбүз. Келиңиздер, сатуу бөлүмүнүн телефондоруна калтырып кетебиз. Чалыңыздар, маалымат үчүн айрылыңыздар.